Маған уй суйду алып барып берсе жебейби ал деп. Ал туура эмес. Ал вообще аны эметпейт. А бул кан ичет. Малдын канын сорот. Анан ал ушундай жаныбар. Бирок бул жакшы нерсе. Бул эмеде тазалайт. Кийиктин ооруп калгандарынбы, же болбосо эметкен кийик чыгып кетет да, зубапага качып кетет. А тегил ошо жеткенин алып жейт, бирок 3 күндөн кийин кайта жебейт. Аны карга кускун гана жейт. Ата, Өзүңүз илбирс көргөнсүзбү? Көргөн. Аткансызбы же кармагансызбы? Иә. Аткансызбы же кармагансызбы? Жок, кармаган эмесмин. Бирок кармаган кишилердин кармап алганын көргөм. Күчүгүндө? Көрчү, төлөгөн деген киши бар болчу. А киши такай, анан Смолин деген орус бар болчу. Алар такай кармап өкмөткө өткөрчү. Эме зоопарктарга. канчанчы жылдар эле ошондо эстеп бересизби? Ошол жылдарда же бир 50-45 жылдар болчу. Антиппи кармачу эле. Күчүгүн кармайт да? Ал жүргөн жерин алар билет. Ал мышыктын түрү эме кылат, бир жеңге гана саара кылат, бир жеңге кыктайт. Ал туалет болот. Белгилүү бир жерге гана? Бир гана жерге. Анын ошол жерин көрүп алгандан кийин обязательно ошонго капкан салып коет, ловушка салышат. Анан ошонго түшүп калат ал. Бул анда аябай таза жаныбар болот экен да, мышыктай болсо. Абдан таза да бул. Сиз ушул кармалган адылбирстерди көргөндө ичиңизде кандай сезим болду эле? Аларды аядыңыз беле же мындай сүйүндүңүз беле? Канча жашта элеңиз? Эми ал илбирс көп нерсени жейт да. Жиниңиз келчү беле аларга? Жинибиз келчү да, анткени мисалы үчүн музоо торпокторду алып ыргытып жиберет. Ал карышкырга окшоп базак алып жебейт. Бул илбирс эме да, мындайча айтканда боксер. Белге чабат кадимкидей. Белин сындырып таштап анан жейт. Ушундай. Жиниңиз келчү демек аларга? Койлоруңузду жеп койчу да, Бир уйларыңызды. жолу бир кишинин 40 эчкисин чаап таштаган. Кетип баратсак, эчкинин баары эле чочоюп отурат. Анан бул эмне болду десек, эме чаап таштаптыр баарын тең. Ушунчалык эме бар. Бир убакта көбөйүп кетип анан кармап, атып эметкен. Анан эми азыр жоголуп кетти дейт. Азыр кайта ошо бир 5-6 жылдан бери ушул эметкенге уже кайта көбөйүп калыптыр. Жакында эле менин жээним ошо лагерге жана эме шахтын тамына барышып, лагерге барышкан. Ошондон тартып алыптыр. Кымындай кыз тартып алыптыр эмеге текелерди тартып алыптыр. Ошол уже түскө түшө баштаптыр алар. Анан сүйүндүңүзбү же кайра? Сүйүнөдү балдарга. Балдар кымындай балдарды тартып жанагынтип көтөрүп жүрсө жакшы да бул. Жоголуп кетти эле деди. Жоголбой кайта көбөйүп атыптыр да. Малга тиш салса, анан аны азыр кайра коргойбуз деп атса. Эми ал мына быйыл көлтөргө барган. Керек. Ой жок деп атасызбы тигиле коргойбуз дегендерди? Ой жок деген жоксузбу? Сиз айткандай Жок, сөзүн көлтөргө барганда уланта бериңиз. Көлтөргө барганда. Көлтөргө барып мына кулундарды бир тобун жегизип алып келишиптир. Илбирстерге. Илбирстерге. Илбирстин жегени билинет турбайбы? Айырмаланат. Жанагындай карышкырча кууп барып жебейт. Акырын мышыкча аңдып келет дагы ошол жерден гана алып ыргытып жиберип, белин сындырып, анан кийин канын соруу болот биринчи. Анан ошондой болот. Бул мисалы бир илбирс бир күндө канча эт жейт? 5-6 килограммга чейин жейт. Бир койду 3 күндө түгөтөт экен да. 3 кой түгөтө албайт бир койду. 3 койду. Ал бир теңин эле араң жеп бүтөт, андан кийин карабайт. Ал жанына да келип койбойт. Эгерде ошол бүгүн алдыбы, ошондо капкан салып койсоң обязательно түшөт ал. Жанына. Ал келет, ал ошол кетпей кайтарып жатат.
ошол эле райондан кетпейт ошол. Жанагы тамагын кайтарат экен да. Ошо алганын кайтарып жатат. А. Карга кускунда кондурбайт. Ал ошол тигини көрүп карга кускун түшө албайт ага. Азыр илбирс ичип кийгендер барбы? Бар. Эме сыртта жумгалда көп, ат башта көп, карышкыр илбирсичиктер кийген көп. Ушул айылдачы көп бар. Сиздердин айылда жокпу? Элбиси ичик баркталчу да ошончо капканга түшүрчү да. Да, улар баркту да абдан. Абдан барктуу. Эми ал Хандар кийчү да. Байлар кийчү да. Мм. Кышан кишилер эметкен жок. Сиз азыр эми бул өрүктөрдү тиккенге кандай карап атасыз? Эмне деп ойлоп атасыз? Бул өзү жакшы.